Анда сөз кайрылуучу тарапка берилет. Кадырбек Мусаевич, трибунага өтүңүз. Саламатсыздарбы, урматтуу Конституциялык сот соттору, урматтуу тараптар. Мен бүгүн ушул сот отурумунун башында сиздердин кирип келген жаңы жаз майрамы менен 1 март менен куттуктап кетем. Анан бүгүнкү күн Кыргыз Республикасынын адвокаттардын майрамы экен. Ал менен жалпы республиканын адвокаттарын, сиздердин урматтуу соттор 5 март кесиптик майрамыңыздар менен, урматтуу биздин эжелер, аялдар 8 март келе жаткан майрамыңыздар менен куттуктап кетем. Эми урматтуу Конституциялык сот коллега, бул маселе боюнча биз Табалдиеванын, менин жактоомдогу Табалдиеванын ушул маселе боюнча, жазык иши боюнча биз 1 жылдан ашык бул маселеде чуркап жүрөбүз. Азыр эле жогоруда биздин урматтуу баяндоочу судья айтып өткөндөй, бул иш 1-июнь 21-жылы өкүм менен чыгып атат. Алдан 204-түн 1-бөлүгүнө. Анан кыскараак тарыхын айтып кетейин. 4 айдан кийин биз кайрылып атабыз. Бизге келип кайрылып атат Жаран Табалдиева. Биз иштин материалдары менен таанышканы, барып арыз жазып таанышсак, иштин материалдарынын ичинде соттук протокол жок. Соттун отурумунун протоколу жок. Мен ушул жерде ушул сөздүн ушул жерде дагы бир токтолочу нерсе, бул токтом өкүм чыгып атканда, урматтуу сот, Конституциялык сот, мамлекеттик айыптоочу прокурор, мен азыр башкы прокуратуранын дагы өкүлү болуп турат, мамлекеттик айыптоочу Абдурасуловдун пикири, бул жерде өтүнүч туура, бирок өтүнүчтө жазылыптыр. Соттук отурумда айыпталуучу Табалдиева күнөөсүн толук мойнуна алып дейт. Бирок мен бир нече жолу Табалдиевадан сурадым. Күнөөңүздү мойнуңузга аласызбы деп. Бирок алган жок деп көрсөтүп атат. Прокурор, мамлекеттик айыптоочу, ушул өкүмдүн соттук протоколунда. Ага карабай өкүм чыгып атат. Биз 4 ай, 5 айдын жүзү болгондо кайрылып атабыз. Соттун отурумунун протоколу жок. Ошол эле убакта биз өтүнүч мөөнөтүн калыбына келтирүү боюнча өтүнүч менен апелляциялык даттаны келтирип атабыз. Өтүнүчтө көрсөтүп атабыз. Кыргыз Республикасынын жазык процесс кодексинин 396-беренесинин 3-бөлүмү 1-пункт. Эгер сот отурумунун протоколу өз учурунда даярдалбаганда деп көрсөтүлүп турат. Бул деген процессуалдык норма бузулгандыгын көрсөтүп турат. Андан кийин апелляциялык даттоонубузду 2012 ноябрь 21-жыл токтом чыгып атат. Ошол эле соттон, ошол эле судья. Бул жерде жазып атат. Сот протоколдору ишке тигилбей, башка делонун ичинде салынып калгандыгы, бирок жактоочу иш менен таанышкан учурда иштин ичинде протоколдор жок болгондугу аныкталат. Токтом чыгарып атат. Биз апелляциялык сотко келип атабыз. Апелляциялык сотко жабырлануучу жактан ошол эле учурда апелляциялык арыз келип атат. Бир 2 отурум болду, кайра биринчи инстанцияга материал кетти. Ал деген жабырлануучу жактын арызы боюнча мөөнөтүн калыбына келтирүүнү сураган экен, алар деле. Сот токтом менен кайра калыбына келди.
Бул убакытта 3 айлык мөөнөт өттү. Область менен биринчи инстанция менен экинин ортосундагы. 3 айдан кийин процесс болуп атат. Ал жерге протоколдор бардыгы кайра келди. Анан биз сурап атабыз, өтүнүч берип атабыз сотко. Урматтуу Жалал Абад областынын сот коллегасы, жазык иштер боюнча. Бул ишти кайтарыңыздар кайра биринчи инстанцияга. Бул жерде процессуалдык нормалар бузулган деген мааниде биз берип атабыз. Бирок апелляциялык сот эч кандай чечим кабыл албай атат. Андан кийин соттук отурумдар болуп, эми арадан 3-4 ай өттү. Областтык сот аныктама кабыл алып атат. Ошол биздин маселе боюнча. Биз эми 4 ай чуркап жүрөбүз, бул жерде жазып атат. Сузак райондук сотунун 21-жылдын 12 ноябрындагы соттолгон Табалдиеванын апелляциялык даттануу мөөнөтүнүн калыбына келтирүү тууралуу өтүнүчү канааттандырылганлыгы жөнүндөгү токтом жокко чыгарылсын. Биздин мөөнөттүн койгон токтомубузду жокко чыгарып атат. Анын эми себептери сурап атабыз. Мейли эмне негизинде эмнеге жок кылдыңыздар деп сотто. Сот айтып атат. Сиздер арыз менен таанышканда протокол жок экенин билгениңиздерде силер ал жерде акт түзүшүңөр керек эле деп. То есть биз канцеляриядан ошол убакытта биз бүт бардыгын ызычуу кылып акт түзүшүбүз керек. Анда мен айтып атам. Анда мөөнөтүн калыбына келтирген соттун токтому эмне бул? Соттук актыбы? Жок, ал өтпөйт. Хорошо, мейли макул. Ошентип кетип атат. Эми жабырлануучу, фамилиясын айтпай эле кой, жактоочусу, апелляциялык даттануусу канааттандырылсын дейт. Алардын мөөнөтүнө кабыл алынган токтом канааттандырылып атат. Так, Табалдиеванын биринчи июндагы өкүмүнүн апелляциялык даттануусу кароосуз калтырылып, апелляциялык өндүрүш кыскартылсын. Аныктама жарыялаган учурдан тартып мыйзамдын күчүнө кирет. Ага нааразы тарап Кыргыз Республикасынын жогорку сотуна кассациялык тартипте даттануу же сунуш келтирүүгө укуктуу деп чыгарып атат. Укуктуу. Макул. Эми биз ал боюнча көрүп жүрөбүз. Анан биз Кыргыз Республикасынын жогорку сотуна кассациялык арыз келтирип атабыз. Урматтуу жогорку сот, бизде ошондой ситуация пайда болуп калды. Ошону карап бериңиздер деп. Сот кабыл алып атат. Кабыл алып туруп, уже 2 ай жүрөбүз бул жерде. Анан сот келди. Биздин арыз боюнча кассациялык даттануу боюнча 403 берененин 4-бөлүгү Кыргыз Республикасынын жаза процессуалдык кодексинин апелляциялык тартипте гана каралат экен. Кечирип коюңуздар. Биз кассациялык сотпуз деп туруп ошол жерден биздин арыз кароосуз калып атат. Бирок ошол эле учурду алып атат. Азыр мен жогоруда басым кылып кеткен жер апелляциялык сот, жогорку сотко бизди багыттап атат. Сиздер арыздансаңыздар болот деп. Кассациялык сот 1-2 айдан кийин болбойт экен көрсө бул жерде 4-бөлүм менен сиздердики каршы чыгат экен деген мааниде бизден отказ болот. Демек, урматтуу Конституциялык сот коллеги, кечиресиздер. Коллеги, айтпадым, судьялар, Конституциялык сот, судьялар деп кайрылсаңыз болот.
Демек бул жерде биздин жаңы эле ушул Конституциялык Кыргыз Республикасынын Конституциялык соту сиздер бир кайра өзүңүздөрдүн статусуңарды алып келип отурасыздар. Бүгүнкү күндө биз сиздерге кайрып отурабыз. Мурда палата болсо сотко кайра келдиңиздер. Биз сиздерге кайрылганга аргасыз болдук. Биз өтүнмө келтирип, ушул маселе боюнча ушул 403 берененин 4 бөлүгү бул Кыргыз Республикасынын башкы мыйзам болгон конституциялык мыйзамга каршы келет деген таризде силерге келип отурабыз. Эми азыркы күндө мына өзүңүздөргө мен протоколдогу прокурордун дагы каршы пикирин деле окуп өттүм. Эми бул жерде бүт мыйзамдар бузулган. Эми мейли бир адамдын катачылык болот, бирок бул 3 инстанцияда бузулуу деген бул болбогон нерсе менин оюмча. Мен жеке жаран катары. Эми азыркы күндө биздин өтүнмөдө Кыргыз Республикасынын 58 башкы мыйзамынын 58 беренесинде жазылып турат. Ар бир соттолгон адам өз ишин мыйзамга ылайык жогору турган сотто каратууга укуктуу деп. Да бул пенсионер аял азыркы күндө бүгүн сотко келе алган жок. Эми үй бүлөлүк шартка байланыштуу. Ошол эле учурда сотко кайрылууга укугун уже чектеп коюлду. Мен ушул 23 берененин адамдын жана жарандын укуктарын жана эркиндиктерин чектеген мыйзам алдындагы ченемдик укуктук актыларды кабыл алууга тыюу салынат дейт. Башкы мыйзамда так көрсөтүлүп отурат. Эми мен түшүнөм, бул шашылыш түрдө көп кодекстер кабыл алынды. Бирок азыр сиздерге бүгүнкү күндө мындайча айтканда бир нагрузка келип атат. Бирок ошол эле учурда биздин жарандардын да укугу чектелип калып атат. Мен сиздерден суранып кетем. Бул бизге бүгүнкү күндө бизге каршылаш оппоненттер деле буну туура түшүнүп турат деп ойлойм. Бул мыйзамдын деле убактысы бир учурда алынгандыр, бирок азыркы күндө башкы мыйзамга туура келбегендиги так жана даана көрүнүп турат. Бул Кыргыз Республикасында биздин жарандардын укуктары чектелгенине азыркы эми учурда бир болбогон жумуш менен көптөгөн биздин жарандар соттуулугу жоюлбай калганына да мен ойлойм, ошол Кыргыз Республикасынын экономикасына, социалдык өнүгүүсүнө кошо турган чечим болот деп ойлойм бүгүнкү күн. Эмне үчүн дегенде биздин көптөгөн билимдүү өзүнүн жумушун билген кишилер болбогон бир жазык кодексинин мыйзамы менен соттолугун жоя албай, өзүнүн жумушун аткара албай келет. Бул баардыгыбыз ушул жерде отурган кишилер мен ойлойм түшүнүп турат. Мен сөзүмдү кыскартсам, урматтуу конституциялык соттор, урматтуу тараптар, ушул бүгүнкү ушул биздин өтүнүч боюнча мыйзамдын чегинде жана адамдык күмөнүн чегинде ушу карап ушул туура жакка чечилет деп ойлойм. Сиздики бүттүбү? Пока бүттү.